ошол. Мындай бактарды мурда Түркиядан, Европадан көрсөк, эми мындай бактарды Кыргызстандан көрүп баштадык. Бул Ош областынын Мадыдагы айыл өкмөттөгү бир полукарлик бак. Жарым жапысы өстүрүлүп жаткан бак. Ассаламу алейкум, урматтуу багбандар. Мындай макта мурда Европадан, Түркиядан көрүп атсак, эми Кыргызстандан дагы көрүп баштадык. Кудум эле формалары, катарлары, түздүктөрү, тамчылатып суугаруу системалары. Бул Кыргызстандагы бак, жарым жапысы бак. Ош облусунун Мады айыл өкмөтүндө жайгашкан. Бул бак Руслан Бекназаровдун бак көзөмөлүндөгү бак. Руслан, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Руслан, бул көчөттөр боюнча маалымат. Бул көчөттөр 2022 жылы тигилген. 24-25 жылы кетет, эми 3 жыл. 3 жыл толду да. 3 жыл болду. 3 жыл болуп атат. Галавал сортунда калма, тамыры 106, эми 106. 4 келген. Буто формасы вертикальный веретена деп коет буну. Мынакей, ошол ар бир шакка өзү көтөрүлө турган гана мөмөнү коебуз. Ондан ашыкча узун шак коюлбайт. Ар бир канча алма алса, өзү көтөрөт мына. Карасаңыз, эме турат. Нык турат да. Мына өйдөсүн алса деле, биягын алса деле өзүнүн салмагына жараша вегетациянын өсүү менен генерацияны тең салмакта кылганбыз да бул жердечи. Ошондо бул көчөт сынып кетпей, башка болбой, бир калыпта түшүм берет. Көп дагы эмес, аз дагы эмес, түшүм дагы бирдей алат. Өсүмгө жараша түшүмдү койгонбуз да бул баккачы. Жалпысынан ошол основной 106 Галавал сортундагы алма, кара суга эң жакшы отурат экен ушул алма. 2023 жылы 110 сомдон сатканбыз алма. Былтыр эми бүт арзанчылык болду. Кыргызстан боюнча Алма арзан болду. Бардык нерсе арзан болду. Арзанчылык жыл болду. Ошондо деле ошого карабай бул алды 50 сомдон кетти, 50 сом 40 сом арасы кетти. Ордуначы. Ушул жерден эле сатылды. Ушул жерден сатылды. Эми бул өтө жакшы деген нерсе да. Бул эми арзанчылык болгон жылдары ошондой сатылып атат. Берки кымбат жылдары деле эми жакшы сатылат да бул алма. Ысык жерлерге, ушундай кара суунун территориясы, деңиздеген эле ортоңку зоналаргачы ушул алмадан коркпой тигебиш керек канча болсо. Даже Ташкент тигип атат гектарлап ушул бактанчы. Бул гала эң көп өндүрүлгөн дүйнө жүзүндөгү алма, американ сорту да. Галанын галавал деген кызыл клону. Бир териште тере аласыз 100%. Жогорусу дагы, ылдый дагы бирдей терилет. Анан галанын башка сорттору болгон болсо, ал үстүн бир терип, ортосун бир терип, ылдыйын бир териш керек эле. Бул галавал сорту ошондой. Бардыгы бир терилет. Баардыгы тегиз бир терилет экен да булар. Тегиз терилет. Алма мына 4 келген да. Буну керек болсо 1,5 дагы биз кармап тура алабыз да. 4 1,5 болупчу. 4 1,5 тексе болот. Себеби алмада мына даракта канчалык алма аз болгон сайын калибри чоң болот. Канчалык эми бир адамдын бир порс тамак болсо, канчалык аз адам жеген болсо ошончо тоет дегендей эле. Ошол бир койду 100 адам жесе көбүрөөк тоёбу же 10 адам жесе дегендей эле нерсе да. Бул ошол порцияны көп беребиз азыраак алмага. Ошого тамагын көбүрөөк кылыш керек экен да. Калибри дагы чоңойот. Анан сапаттуу алма болот да. Ошого көчөттүн санын көбөйтүп, муну биз 1,5 эле кылмакпыз. Анан 2 кылып кое бердик жаңы баштаганга. Азыр эгерде ушул гала сортундагы алма тиксек 106да 1,5 эле тигебиз аралыгынчы. Эгерде бизде кара сууда 1,5 аралыкта тиксе болот да. Мына дагы ортодо 1 метр турат да. Бул шаг эгерде эми дагы чоңойот. Максимум келсе 70 алып келебиз мына ортого чейинчи. Эми жерде нарак турса 70тен арагы 1 метр бияка шак чыгарып ошодон толтура алма алыштын кереги жок да бизге. Кыска жерден көбүрөөк алма алыш керек. Кыска жерденчи. Негизи Европада азыр 80 сантиметр, 50 сантиметр тигип атат да өзүң көрүп 50 сантиметр дагы бактар бар жогоруда. Жогоруда 50ден да тиккенсиңер. 50ден тиккенбиз. 50 сантиметрден.
Бизге М9 жакшыбы же 106 жакшыбы деген суроону көп беришет го. Сен кантип ойлойсуң? Biz M9'da дагы 106 тигип көрдүк. M9 бактар бар, мына бул жерге барсак болот. Аха. M9'дун калибри мына ылдыйдан баштап, эң ылдыйдан жогоруга чейин калибри бирдей болду. Эккенден кийинки жылы ар бир мына M9 тамырында карлик алмабак. Муну шпалерасыз эле тарбиялап келатабыз, кыскартып, шактарын кыскартып. Немелерин көбөйтүп, мына шактарын көбөйтөбүз, кыскартып. Шпалерсиз мына 3-жыл кетип атат, 2 жыл толду. Көчөттү эктик, эккенден кийинки жылы эле бир дарактан бир 3 килограмм, 5 килограммга чейин түшүп алдык М9дачы. Калибри дагы эң алдыдагы эң үстүдөгү менен бирдей да. Асты үстү бирдей. Вообще майда алма болбойт М9да. Анан 106 болгон болсо, 106 эми кечирээк кирген, быйыл максимал былтырдан баштап кирип атат максималич. Бул мына М9 жакты барыбыз. М9 эми биз бак кылсак 106да кылбайбыз, только М9да кылабыз. Эми. Эми бак кылсак мына бул жака только М9, 106да кылбайбыз. Мага да ушул М9 көбүрөөк жагат. Мына ушул сорттон биз да кылабыз. М9ду күчтүү экен да подбой. Сөзсүз эле баягы шпалерага байлаш керек деген түшүнүктөн арылышыбыз керек окшойт анда. Эми шпалерага байлап койгон жакшы го. Биз шпалера жок болгон үчүн кыскартып өзүнүн формасына алып келатабыз да. Шпалер керекпи? Шпалера керек. Кылып койсо жакшы эми барыбыз. Өзүн тез эле актап. Шпалерачы. Көбүрөөк мөмөнү кое берген күчүлүк болот да. Мына бул жака деле ар жакты караган, бири-бирине конкурент болбогон шактарды койгонбуз. Обрезкасынчы. Ошол мына бул жерде 4 катар М9, калганы 106 бардыгы. Ооба. Гала сорту. Inoret Story деген экспериментальный. Бул жерде дагы алманын 10дон ашык сорту бар да. 10дон ашык сорту бар. Inoret Story, Галанын эле 5-6 клону бар. Кызылдардан 5-6 клону бар. Red Chief, Super Chief. Scarlet Spur, Жерамин дегендей. Ооба. Бышкана дагы тартып чыгарып атканбыз бул жерден. Бул алмаларды каяка тиксек жакшы болот? Мына Golden'de ортоңку зонадан баштап жогорку зона кете бериш керек экен тигип. Golden Rangers биздики. Жегенде анча дам албайт, бирок сактала берет. Бирок кийин дамына кирет экен да. Сакталып. Берки Golden Deliciou'стар болсо үзгөндө эле дамы сочный болуп чейин болот. Жакшы болот. Кышка сакталбай бүрүшүп калат. Delicious бул кышка сактайм десе ошо Rangers тигет. Golden Rangers'те. Тамчылатып суугаруу боюнча дагы маалымат. Тамчылатып суугаруу боюнча бул капельный трубка. Ар бир 30 сантиметрде өзүнүн заводской эмеси бар. Имитатор. Ар бир мына имитатор саатына 4 литрден суу агызып берет алмага. Бул жерден суу агат, бул жерден суу агат, бул жактан агат. Мунун тамыры бир эле бул жерде эмес, биякта дагы да. Ошон үчүн бул ар 30 сантиметрден суу ичкенде арык менен суугаргандай суугарылып кете берет да. Анан мына 106 болгон болсо эки тараптан агызганбыз. 106 эки тараптан. 106 тамыры кетет да, дальше. Ар бир 50 сантиметрде заводской тешиги бар. 106. Бул 50ден. Бул жерде алманын тамырлары жык түгүндө эмес. Мына эки жакта коюп койгонбуз. Эки жактан тең суу иче берет. Биз ушуну койгондо алмалар эски жакшы болуп кетип, көтөрүлүп, көктөшүп, бардыгы бирдей болду да. Башта биз беркиндей 20лык шлангага эле капельный трубканы сайып баягындай. Капельницаны сайып туруп, саатына 8 литр суу агат эле. Ал эмне жерде болгон болсо, бияка агып, сууну башкарыш кыйын эле да. Азыр мына эң тынч, эң жакшы суу экен. Турцияда көрдүк, Өзбекстанда көрдүк. YouTube'дан карасаңыздар, Америка болсун, Европа болсун, бардыгы ушундай капельный системага өткөн да. Берки тешип койгон бул эскираак система экен. Акыркы эски методдор. Эски метод. Бул акыркы метод ушуга өтүшкөн бардыгы. Ар бир 50 сантиметрде. Толуп калбайбы имитаттары? Жок. Бул фильтр коюлат башындачы. Фильтр коюлат вообще. Фильтрди жакшы коюш керек. Ошончо толбойт да.
Руслан, мына боюнча дагы маалымат берсең, эл да азыр сурайт да мунун астында кара эмне материалды эмнеге жаттыңар? Мунун пайдасы эмне болуп атат? Бул кара агроспан, жөнөкөй эле агроспан, агроткан эмес. Негизи агроткан жабылат. Бул агроспандын метри 15 сомдон болду окшойт. 15 сомго 12 сомдон алып койгонбуз агроспанды. Канча жылга чыдайт, биз ушуну койсок да боло береби деп койдук эле. Былтыр июнда койгонбуз. Ошо боюнча мына 1 жылга чыдайт да эми. Экинчи жылга чыдай чыдабай көрүш керек. Анан бул суу өтөт, абы өтөт. Чөптү чыгарбайт да. Чөптү чыгарбайт. Мунун да көрүп турабыз мынакей. Ошол эле агроспандын бул жагында чөп. Бул эми мына ушул элдин негизги көйгөйү да ажырык. Көпчүлүк жерде ажырык, гумай, камыш. Камышты өткөрбөйбү бул? Жок, эч нерсе өткөрбөйт. Камыш тешип чыга албайт мындан да? Күн көрбөсө карада чыга албайт экен да. Анан ушунун агроткань дегени бар. Баягы биздин мешоктун материалынан да. Ошолор вообще эме кылат. Ошону койсо сонун да. Канча дагы жылга чыдап берет. Көп жылга. Көп жылга. Көп жылдык. Бул эми 1 жылдык, 2 жылдыкты коюп көрдүк. Ошол тугандар алмады эле, бул жакшы кирешелүү нерсе экен да. Өзүн тез актайт дегендечи. Ооба. Анан караш оңойраак, обрезкасы, башкасы. Анан боло берет, көктөбөй калды деген түшүнүк жок. Көктөй берет экен. Көчөт эгип койсо көктөй берет. Руслан, сен былтыркы жылы дагы бир суроону берип алайын. Скарлет спорду бир 2-3 жолу мактадың. Анан бул бум болуп кетти да. Бул багбандардын эң сүйүктүү алмасына айланып баратат да, ушул боюнча дагы. Скарлет спор боюнча Скарлет спор сорту келген. Биз биринчи келгенде бул сүйрү болот деп бере бериппиз. Көрсө сүйрү кылыш үчүн анын атайын дарылары болот экен. Жаса турган препараттары болот экен. Ошону бергенде гана Скарлет спор алмасы сүйрү болот экен да. Биз ошону бизге жазып берди Турциядан түрктөрчү. Болгону мен 2-3 бердим эле. Бул жакта деле алма мен чыгаргам, сүйрү болгон да, кадимкидей элечи. Толук ошону берсек, биякта болсун, Кыргызстандын суу аймактарында болсун, вообще сүйрү болуп, стаканчик болуп жатып калат алмалар. Азыр эми мындай бакылганга бардыгын эле чөнтөгүндө каражаты жетише бербейт да. Мындай тамчылатып суугаруу, агроспон жаап, муну арыктан суугарып кылган бактарды эле көрүп атабыз да. Негизи ооба. Бул ар бир баягы тирик жанга ырыскы келе берет экен да. Бул тирик жан эме бул делечи. Бул тирик жан буга ырыскыны биз кантип багабыз, кийин кантип өстүрөбүз деген нерсе түшүнүк мындай болбош керек. Аллах Таала өзү эле ырыскы ар жактан берип коет экен да. Тирик жангачы. Ошого коркпой тиге бериш керек экен бактычы. Табакел деп, анан калганы эми Кудайдан. Башка болуп, карыз төлөп ошентип, бул капельный немелер деле карызга алып башка кылып эме кайра кутулуп, ошентип буйруса эми ырыскысы келип атат да булардын элечи. Иштерге ийгилик. Бактын берекесин берсин. Сиздер менен Багыстыр Кыргызстан каналы болду туугандар. Тынчыган болуңуздар.